Мен Жумгал районунун Көбөй айылынын тургунумун. Иманалиева Кенжегүл. Мен көп жылдан бери сахарный диабет менен жабыркап жүрөм. Кийинки жылдары 9 жыл болуп калды. 9 жылдан бери инсулин менен пайдаланып, ошонун күч менен ушу күнгө чейин мен жашап келдим. Акыркы учурларда мен сахарым 27ден 32ге чейин көтөрүлүп жүрдү. Андан түшүрө албай койдук. Көп эле аракет кылдым. Көп дарыларды пайдаландым. Ошол сахарым көтөрүлгөн кезектерде мен оң жак көзүм катаракт жаап калды. Сол жак көзүмдүн карегин өзүмө кан тамызып алдым. Анткени кан тамызгандын себеби бул тамыр жарылып кетет экен. Каректин өзүнүн тамыры жарылып кетипти. Мени врачтар операцияга сунуштаган. Бирок мен операцияга берген жокмун. Бербеген себебим менин бир тууган жеңем, Жамал жеңем, ушул Маллехес фирмасынын витамин А, В, анан кийин спирулин деп прилагать этти. Ошону алып ичип мен 20 күн ичкенден кийин уже көзүмдүн көрүшү оңоло баштады. Сахарым кичинеден түшө баштады. Давлением да ордуна келип, менде көп эле оорулар пайда болуп калган. Мисалы үчүн уйку безим ооручу, эки бөйрөк ооручу, буттарым, колдорум уже уктай баштаган, сезимдери бүт жоголо баштаган. Ушул сахарым көтөрүлүп аткан кезекте мен кайсы убакта комага түшүп калам деген коркунуч менен мен жашап жүрчүмүн. Бирок ушул фирма Кудай таалам мага кайра экинчи жашоо берди. Жашоо бергендин себептери ушу Маллехес фирманын витамин А, витамин В, анан спирулинди мен бир куруш лечение кылып ичкенден кийин кадимки мен өзүмө келдим. Казыр момент мен ошол ооруп аткан кезекте 3 очки алмаштырдым. Анан казыр очкилер менен мен казыр тагынбайм. Анткени көзүмдүн бүт ордуна келди, Кудай буйруса. Ордуна келди. Колумдун уктагандары бүт тарады. Давлением 120-90го түштү. Сахарым болсо 10дон 11ге чейин көтөрүлөт. Организм мурунку жаш кезектегидей болуп бардык жагым оңголду десем мен жаңылышпайм. Ушул Маллехес фирмасынын дарысына мен 1000 ыраазымын. Анан мага үгүттөп ушуну прилагать эткен Жамал жеңеме мен өмүр бою ыраазымын. Анткени мен ушул жашоого кайра экинчи жашоом деп айтсам мен өзүм үчүн ишеничтүү. Ушул Маллехес фирмасына, ошондо иштеген кыздарга баарыңарга рахмат. Иштегиле, элдин соогуна калгыла дегендей, баарыңарга рахмат.